Ассаламу алейкум достор. Кезектеги да бир рискованный сайт. Эгерде кимде ким иштейм, рисковать этем дегендер бар болгон болсо, ошолор гана иштеңиздер. Карызга акчаңыздарды алып кириштин кереги жок. Көп суммада акча салыштын да кереги жок. Себеби бул рискованный сайттар. Эгерде сиздерде көп акча бар болсо, ошо акчаңыздарды айлантып тегерентип көбөйткүңүздөр келсе, анда сөзсүз биржалар менен иштешиңиздер. Биржалардын ичинде иштөө жолдору өтө көп. Ал боюнча мага описанияда номериме кайрылсаңыздар, мен консультация берем. Ал эми мындай сайттар риск бар, жоготууга даярмын дегендер гана катталыңыздар. Азыр катталабыз, катталгандан кийин регистрация болгонду баарыңыздар эле үйрөнүп калдыңыздар окшойт. Email, почта жазабыз, анан пароль жазабыз. Пароль транзакция, акча чыгарыш үчүн 6 цифрадан турган пароль жазабыз. Андан кийин киребиз, аккаунтка киргенде бизге $10 бонус берилет. Ал эми биз $10 кошуп VIP пакетин сатып алсак болот. Мисалы, бул жерден речарк дегенди басып $10 саласыздар. Любой крипто кошелектон, любой крипто биржадан салсаңыздар болот. Ушул адрести копиялап $10 отправка кыласыздар да гана мына submit деп басасыздар. Андан кийин биздин баланска акча келип түшөт. Эми акча келип түшкөндөн кийин биз home'га киребиз дагы. Бул жерден VIP тарифин сатып алышыбыз керек. Мына инвестингге киребиз дагы. Non купить кылабыз $20. 10 эле доллар салдык, $10 өзү компания бонус берет да, ошондо $20 VIP бир пакет сатып алабыз. Мындайча айтканда $10 сатып алабыз да, күнүнө $1.20 чыгып берип турат. Бул жерде так, биз сатып алдык, балансыбыз 0 болду. Автоматически биздин бүгүнкү прибылибиз бул жака чыгып калды. Эч кандай буда задание аткарбайбыз. Withdraw дегенди басып туруп акчабызды сразу чыгарып алсак болот. Ал үчүн бул жерге биринчи крипто кошелек же крипто биржадан крипто адресибизди коюп алышыбыз керек. Ал үчүн confirm дегенди басабыз. Бул жерде add дегенди басабыз дагы. Өзүбүздү тезер адресибизди алып келебиз. Мисалы, аны сиздер кайяктан алсаңыздар болот, Binance'дын ичине кирип алсаңыздар болот. Так, Binance'дын ичине киребиз дагы, тезер дегендин үстүн басып туруп, вывод дегенди басып туруп, TRC20 ситиндеги адресибизди копиялайбыз дагы. Ушул жерге коебуз. Мынакей адресибизди койдук, эми транзакция паролду жазабыз. Жана 6 цифрадан коюлган, регистрация болгондо койгонбуз, ошол паролду жазабыз. Мынакей жаздым, эми submit деп басабыз. Биз кошелегибизди привязка кылып алдык. Эми бул немени чыгарышыбыз керек. $1.20 чыгарабыз. Бул жерге кайрадан баягы транзакция паролду жазабыз, 6 цифрадан койгон. Да, паролду да жазып алдым. Эми withdraw дегенди басабыз. Мынакей кетти, успешно болуп кетти. Бул жерде 3 чекитти басып добавить на главный экран кылып алсаңыздар болот. Главный экрандан сразу эле кирип кетсеңиздерге ыңгайлуу да. VIP бир тарифинде биз күнүнө $1.2 иштейбиз. VIP2 тарифинде $5 иштейбиз, бирок бул $40 турат. $40 салып күнүнө $5 иштесек болот. Бул жерде ооба. Бирок риск бар экенин унутпаңыздар. Эч кандай VIP8, VIP7, VIP6 ушундай көп акча салып иштебеңиздер. Көп акча сала тургандарды мен дагы бир жолу эскерте кетейин. Мага жазсаңыздар, биз башка жактан, ишеничтүү жактан иштесеңиздерди сунуш кылабыз. Ал эми бул жакта ишенич жок, рискованный достор. Ошо азыр реферальный системаны май дегенге киребиз дагы. Ушул жерден invite дегенди бассак, биздин реферальный ссылкабыз чыгат. Мына копия линк дегенди бассак, скопировать этилет. Ал эми биздин артыбызга катталган адамдар, мына мой тим деген жерден чыгат. Ким катталса, ушул жерден чыгып турат. Азырынча бизде эч кандай реферал жок, ошондуктан неме боло элек. Азыр бизге түштү, түшпөдү текшерели. Мына уже түшүп атат. $1.20 уже кошелегибизга келип түштү. Без комиссия түшөт экен да. Мынакей.
ошо описанияга жанагы ссылканы коюп коем, анан неме описание эмне экенин да бир сыйра көрсөтүп коеюн. Описание деген мисалы могул жерде турат. Азыр мен бир описание, мисалы мына менин видеом, ушул видео деп элестетиңиздер. Ушунун описаниясы могул текстти бир жолу бассаңыздар, могул жерге чыгат. Еще дегенди басып, кеңири маалымат окусаңыздар болот. Ушул жер описание деп аталат. Мына ушул жерде мен ссылка коюп коем, ушул жерде менин номерим болот. Мынакей номерим турат. Байланышсаңыздар болот.